Акама 3 жылдық алмасында переформировка жасап атабыз. 3 жылдық алма крепсон сорты. Буга былтыркы жылы ию жасалган экен. Бутактарын ийип жасаган. Анан муну чашкага салам дейт. Анан муну азыр 1 литр веретено. Азыр мына ушул тик өскөн бутактарды кербовка жасап ийип атабыз. Азыр бул ийип байланат. Катар жерден 3 жерден кесилет. Мынакей оңой ийилип калды бир жагы. Болды. Мынасын hem keseyim kesmeyelim. Ийилбейт ал, сынбайт. Сынбайт. Көтөрүп кетет, 1-2 жерден неме кылып коем. Ешилбейт да бул. Bir-2 жерден арылап койсоңуз кетет. Айтам бе? Жерден кылып коеюн. Мынакей ийилип калды. Итти байлап коюш керек да ошону. Байлабасам ийилди. Маркы Амир Саптын нарга бир жарышкан бутага турат, ошону аласыз эми. Онун арканы. Ошону. Nereden alayım? Ошол жерден алсаңыз да болот. Подвой урук. Былтыр ийилгенден кийин мындай бүчүрлөр пайда болгон. Муну да. Муну ийип байлап койсоңуз болду да, кармайт уже. Мына формасы ачык болуп калды. Мунаны краскалап коюш керек да, же актап коюш керек да. Могу жерден быйыл питтеп чыгат. Майда ушуну кичине алып тазалап коюш керек да. Мына азыр негизи мөмөгө киргенден кийин 3-4 жылдан кийин баягы 10%тен ашык бутабаш керек да. Бияка өткөрүп коем. Мына ал бутактар азыр толук мөмөгө отурат да, мыналар отуруп турган уже. Мынакей. Любой уруктуу көчөттөрдү дагы 3-жылдан уже мөмөгө тургузуп таштаса болот. Баягы уруктагы көчөттөрдү 8 жыл болду, 10 жыл болду, мөмө бербей атат деген бардык алманын түрүн ийүү жолу менен, кербовка жолу менен башкарууга болот. Бул да жазгы бутоо болот, күзгү бутоо болот. Мынакей. Ana şu ikinci yıl mı kirgen? 2 жыл кирди, ийгенден кийин. İyigen yıldan, 1 yıldan kirgen. Бышык болот да бутак. Болгону мына күнгө күйбөйүш керек да ошо. Мындай кыска бутактардан мөмө алса дагы болот. Мындан дагы күчтүү бут алса болот негизи. Азыр мынанын учуда мынал мөмө. Мына мөмө. Мынаны бир аз бышырып ийип коюш керек да. Көпчүлүк жерде ката биринчи жылы тиккенде бийик кесип коет, андан кийин каты өсүп кетет да мынанча болупчу. Анан ошол жерден кесе берет да шыпыргы кылыпчы. Анан үстү шыпыргы болуп өсө берет, аны түшүрөм деп атып кайра бузуу болот. Ошон үчүн башында форманы туура бериш керек. Мынакей. Болду ушу. Калды ушу бойдон. Ушуну байлап коесуз, болду.